Новые слова. Кто читает новые слова? Быйылкы окуу жылынын башында 2,5 миңден ашык бала мектепке барган эмес. Буга байланыштуу бир катар сунуштар менен тапшырмалар берилди. Анда 2 жума аралыгында мектепте окубай жаткан балдардын эсеби алынып, мектепке киргизүү боюнча зарыл чаралар көрүлүшү керек. Мындай тапшырма өлкө башчынын кечээ 13 декабрда кабыл алган жарлыгында камтылган. Документ негизинен окубаган балдарды аныктоо жана алардын билим алуусуна кам көрүү максатында иштелип чыккан. Жарлыкта төмөнкүлөр каралган. Жергиликтүү бийлик органдары билим берүү жана илим министрлигинин аймактык бөлүмдөрү менен бирдикте 2 жумалык мөөнөттө жалпы билим берүү мектептерине киргизилбеген, окууга келбеген же окууну токтоткон мектеп жашындагы балдардын эсебин алсын. Жалпы билим берүү мектептерине киргизилбеген, окууга келбеген же окууну токтоткон балдарды жалпы билим берүү мектептерине киргизүү боюнча зарыл чараларды көрсүн. Адистер балдардын мектепке барбай калышынын бир нече себептерин белгилеп келишет. Ата-энелердин материалдык кыйынчылыктары, балдардын үй бүлөсүнө жардам берүү үчүн иштөө зарылчылыгы негизги себептердин бири. Диний себептер менен балдарын мектепке жиберүүдөн баш тарткандар да бар. Документи жок жана көңүл бурулбай калган мигранттардын балдары да негизги көйгөйлөрдүн бири. Алсак 300 миңден ашуун калкы бар Сузак районунда да бул жаатта штаб түзүлгөн. Ушул тапта 41 баланын туулгандыгы жөнүндө ырастоочу документи жок. Эгерде көпчүлүк келбей калган күндөр болуп калса, 3 күн же 5 күндөн ашып кеткен болсо, буну атайын органдарга беребиз. Ошондой эле күндө келе ата-энелерине жиберебиз. Мына өзүңүздөргө өткөндө белгилүү болду. Мына бир окуучубуз мектепке келем деп чыгып, ошо боюнча үйүнөн эч канча жылбай жоголуп кетип, ошондон кийин дагы ар бир окуучу менен кайрадан ата-энелердин келишимин түзүп, анан ар бир балдардын сабакка келгенде биринчи сабактан баштап жоктоп, келбеген болсо балаң келбеди деп ата-энеси маалымат берип, ошондой контролдоо иштерин жүргүзүп атабыз. 41 баланын туулгандыгы тууралуу көйдүү жок. Бул буга мындан да көп эле. Бүгүнкү күндө быйылкы эле жылда бир 80ден ашуун баланын метиркеси жок эле январда. Эми кайра январга чейинки келгенибизде бир топ балдарга 40тан ашуун балага метирке алып бердик. Ошондой эле жаңы жарлыкта эмгек жана социалдык коргоо башкармалыктары жергиликтүү бийлик менен бирге 1 ай аралыгында турмуштук оор кырдаалда калган тагыраагы балдарын мектепке окутуу үчүн финансылык каражаттары жок үй бүлөлөрдү таап, зарыл болгон кийимдерди, окуу буюмдарын сатып алууда жардам көрсөтүшү керек. Жарлыктын аткарылышы боюнча тийиштүү адистер иш алып барууда. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар, кароосуз балдар, көзөмөлсүз балдар, мыйзам менен келишпеген балдар, бул жанагы кылмышка жакын чөйрөдө жүргөн балдар. Зордук зомбулукка кабылган балдар, зордук зомбулуктун да бир топ түрлөрү бар. Мына ушундай балдар да бар. Мына ушулардын бардыгын эсептегенде 380дин айырмасында ушундай балдар бар. Булар менен жеке-жеке 380 балабы же үй бүлө? 380 бала. Булар менен жеке иштөө пландары түзүлүп. Мындан сырткары мектептерге киргизилбеген, окууга келбеген же окууну токтоткон балдарды окуу мекемелерине киргизүү боюнча зарыл чаралар көрүлүшү керек. Бул жарлыктын аткарылыш жоопкерчилиги президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жүктөлдү. Ошондой эле өлкө башчысы министрлер кабинетине 2 ай ичинде баласын мектепке жибербеген, билим алуусу үчүн зарыл чараларды көрбөгөн ата-энелердин жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга тапшырма берди. Убисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.